Бирөөнүн жашоосуна кызыкпай эле койгула. Бирөөнүн жашоосу анын жашоосу. Бирөө машина алыптыр. Бирөө үй салыптыр. Бирөө аял алыптыр. Бирөө балалуу болуптур. Бирөө эс алып жүрүптүр. Бирок сен эмессиң. Ал сен көрүп атасың просто. Ал сен эмессиң. Ошонун себебинен бирөөнүн жашоосуна көз артып коюп туруу менен субхана өзүңдү бактысыз кыласың. Ошонун себебинен бирөөнүн жашоосун көрүп алганда эмнекен аял киши автоматически бактысыз болот. Ошон үчүн көбүңөрдүн аялдарыңар субханалла эмнекен сени менен ушунча жыл жашап бир жыргал көргөн жокмун деп айтат. Жыргал көргөн жок силерден бир да жолу. Анткени башканын жыргап атканын көрүп алды. Жаман көрбөгүлө, ушундай нерсе экен да ошо. Ал эми о көрбө деп аткан нерсе мушреки, кереги жок. Ал бирөөнүкү. Кимдер бай болот билесиңерби? Кимдер бактылуу болот билесиңерби? Ким ийгиликке жетет билесиңерби? Ким шүгүр кылса. Алланын аяты бар Куранда. Шүгүр кылла. Шүгүрлүктүн аркасында чоң пайдалар бар. Мына ушундай.